Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жаратқан Аллаху Субханала ва Тааланың рахматы, мерими, Алла Тааланың хидаяты, нуру, Алла Тааланың сақтаусы бардық момын мұсылмандарға бола берсін. Урматтуу мұсылман бір туған, біз чоң күнөөлөрдөн сактануу сабагыбыздын бүгүн 3-чү сабагы. Бүгүн биз имам Захабидин ошол Кабаир деген китебинен 3-чү сактануу же болбосо момун мусулман дайыма жашоосунда ушуга көңүл буруп жашоосу бул милдеттүү болуп эсептелинет. Анткени бул болсо дагы адамды амалын жок кылууга, кээде үй бүлөлөрдүн бузулуусуна, мамилелердин бузулуусуна дагы өтө себеп болгон нерсе. Чындыгында бул көрүнүш азыркы учурда аябай тараган. Бул болсо дагы бакчылык кылуу, сыйкырдык кылуу, же көз ачыктык кылуу, бирөөлөрдүн тагдырын айтуу, келечекти айтуу сыяктуу бир көз боюмучулук же сыйкырлык жөнүндө болмокчу. Чындыгында сыйкырлык деген эмне десе, бир нерсени өзүнүн чындыгын айтпастан, ал чындыкты башка туура эмес жака буруп ийүү деген маанини билдирет экен. Бул алымдарыбыз жанакы анын бир сөздүк маанисин айтып атат. Ал эми анын сыйкырлыктын багы шарияттагы элдин ортосунда колдонгон мааниси, сыйкырчы бирдемкелерди окуп же жазып, кимге кылынып аткан болсо ошого таасир бере тургандай кылып, ардемкелерге жазып же байлап же сайып ошондой кылуусу буну сыйкырлык деп аталат экен. Биз билип коюшубуз керек, ушул иш менен алектенген адам сөзсүз түрдө ал жин, шайтандар менен мамиле кылган болуп эсептелинет. Ансыз ал бул нерселерди аткаруу, ал таасир берүүсү мүмкүн эмес. Мына ошондуктан бардык алымдар ошол сыйкырлыкты үйрөнүү, аны башкага үйрөтүү, аны менен акча табуу же бакчылык кылуу, мына ошолордун бардыгын эмне кылган? Алла Таала алымдарыбыз бардыгы ошо Алланын сөзүнүн, пайгамбарыбыздын сөзүнүн негизинде жокко чыгарып, арам деп эсептешкен. Мына бул жерде Алла Тааланын аяты бар. Алам тара илаллазина уту насибан минал китаб юминуна бил жибти ват тагут. Көрбөйсүңөрбү? Мурдагы коомду айтып атат. Аларга деле китеп берилди эле. Исламга чейинки коомдорго. Бирок алар ыйман келтиришет. Жип деген бул жерде Умар ибн Хаттаб бул сыйкыр дейт. Ват тагут, алар тогутка ишенет. Тогут деген бул шайтан. Анан айтаттар дейт. Ва якулуна лиллазина кафару хаулай ахда миналлазина аману сабила. Бак ыйман келтиргендерге караганда, мына кафирларды айтат, булар туура жолдо дейт. Улайкаллазина ла'нахумулла. Мына ушундай адамдарды, ошо шайтанга ишенген, сыйкырга ишенген, туура эмес жолдо жүргөндөрдү Алла Таала наалат кылды. Ал эми ким Алла Таала аны наалат кылган болсо, фалан таҗида лаху насира, ага эч ким жардам бербейт дейт. Азыр бир айткандай, ушул жерде алар ыйман келтиришет, сыйкырдыкка жана ыйман келтиришет шайтандарга дейт. Мына ошондо гана алар ушундай бир ишти же башка нерсени айттырып, пайгамбардын бир хадисинде келет. Аларга ушундай жин, шайтандар кабар айтат, бир жалган кабар айтат, ага 99 жалганды кошот, анан ошону бакчыга же көз ачыга алып келсе, анан ал элге айтат, балки ошонун кээ бирөөсү туура болуп калса, о аябай бул жакшы билет экен деген багы маанайда же көңүлдө калат экен да адамдар, жакшы билет деп анан ошого бара беришет дейт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте мындай деп айтат: "Иштанибу сабал мубиқат." Силер 7 адамды жок кылуучу нерседен сактангыла. Ал адамды жок кылат, адамдын амалын жок кылат,
кыяматта бардык сооптон құр калат. Чыныгы бактысыздык мына ошол учурда болуп калат. Алар кайсылар дегенде пайгамбарыбыз айтат, биринчиси Аллага ширк келтирүү, анан бул жерде адамдын нафсын кыйуу жана сыйкырлык кылуу деп пайгамбарыбыз айткан. Мына ошондон пайгамбарыбыз бул болбогон нерсе, бул шариатка туура келбеген нерсе, адамдын кылган амалын дагы, намазын дагы, орозосун дагы жокко чыгара турган нерсе болгондуктан биз бул нерсеге такыр ишенбешибиз керек, ал нерсеге басып да барбашыбыз керек. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө эскертип, мындай деп айтат, баягы көз ачыктарга, бакчыларга, баргандарга айтып атат: "Мен ата аррафан", ким ушу көз ачыкка барса, фасаалаху ан шайин, бир нерсе сураса, анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт. Башка бир хадисинде пайгамбарыбыз ошол көз ачыктарга, бакчыларга барып ага ишенсе, фақат кафара бима анзала аля Мухаммад, Мухаммад пайгамбар түшүргөн динге капырлык кылган болду деп эсептелинет экен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келечекти Алла Тааладан башка эч ким билбейт. Алар гайыптан сүйлөйт. Сен тигиндей болосуң, мындай болосуң, бай болосуң, акча табасың, саякат кыласың же башка кыласың деп. Булардын баардыгы келечектеги гайып, кайыптан болгон нерселер, аны Алла Тааладан башка эч ким билбейт. Алла Таала Куранда айтат: "Кул ла я'ламу ман фис самавати вал арди ал-гайба илля Аллах". Айткын дейт, пайгамбарыбыз айтат, айткын дейт, асман менен жердеги бардык нерсени, анын үстүндө кайып нерселерди дагы, боло элек нерселерди бир гана Алла Таала билет. Ва индаху мафатихул гайби ла я'ламуха илля ху. Кайыптын ачкычын, келечекте боло турган нерсесин ачкычын бир гана Алла билет. Бул жерде ачкыч деген аны эч ким, Алладан башка эч ким билбейт. Инна Аллаха индаху илмус саа. Кыямат качан болорун Алла Таала билет. Ва янзилил гойс, кайсыл жерге, ва юназзилил гойс, кайсыл жерге жамгыр түшүрүүнү дагы Алла Таала билет. Ва я'ламу ма фил архам, эненин ичиндеги баланын дагы жаралуусун, боюнда бүтүүсүн, жаралуусун, эркек ургачы болуусун бардыгы бу Алла Тааланын колунда, Алла Таала билет. Ва ма тадри нафсун маза таксибу гада. Эртеңки күндү пенде эмне болорун билбейт. Бирок Алла Таала билет. Ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут. Сен кайсыл жерде каза болосуң, өзүң билбейсиң. Бирок Алла Таала билет. Инна Аллаха алимун хабир. Мына ушулардын бардыгын Алла Таала билүүчү жана кабар берүүчү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тилинде келет, бул дагы аятта: "Лау кунту а'ламул гайба ластаксарту минал хайр ва ма масания мин су" дейт. Бул дагы аят, эгер мен гайыпты билгенимде дейт, пайгамбардын тилинде айтылып атат, анда көптөгөн жакшылык иштерди кылып салмакмын, башка бирөөлөр мага зыян да бере алмак эмес дейт. Демек мына ушул аяттардын негизинде гайыпты бир гана Алла билет. Эми мына ушул сыйкырдыктан биз кандай сактанабыз дегенде, эң алгачкысы биз билели, бардык нерсе бул Алланын колунда. Алла Таала чекеңе жазбаган эле болсо сага эч ким зыян бере албайт. Алла Таала чекеңе жазган болсо аны эч ким тоса албайт экен. Эң биринчи биз дайыма аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Карагыла. Алла Тааладан биз суранабыз, Алланын рахматынан алыстаган, Алла Тааланын мээриминен кур калган шайтандын азгыргынан Аллахым бизди коргогун, сактагын деген сөз. Дайыма айтабыз го, Куран окуганда, башка иш кылганда аузу биллахи минаш шайтанир ражим дем мааниси мына ушундай. Себеби Куранда келет: "Ва имма янзаганнака минаш шайтани назгун". Эгер шайтан сага кастык кыла турган болсо, бир зыян берем дей турган болсо, сен айткын дейт: "Фастаиз биллахи минаш шайтанир ражим". Улуу Алланын аты менен Алладан сурангын, Алла Таала коргосун ушул шайтандын азгыргынан дейт. Ушул жерде бир кыска окуяны имам Ибн Жаузи айтат. Шакирттери менен отуруп бир шакиртине айтат: "Эгер сен үй жака же бир жака кетип жатсаң, бирөөнүн ити сага чуркап зыян берем десе, кабаласа, не кыласың?" Дегенде шакирт айтат: "Мен колдон келишинче аны түртөм,
алыстатам, качам дейт. Экинчи жолу дагы ушинтип сени сага карап чуркасачы, зыян берем деп десе дагы ошентип качам, колдон келишинче аны менен алыстаймын же алыстатам дегенде үчүнчү жолу дагы ушум сураганда ошентип жооп берет. Же качып кетем, же бир нерсе болсо урам, же өзүмдү тосом, ал мени тиштеп албасын деп. Ошондо устаз айтат, бул нерсе улана берет да. Андан көрө ошо сени кабып жөнөгөндөй эле ошол кожоюн эле айтып койсоң, ал кожоюну тыйып коет дейт. Кожоюнун бир сөзү менен ал ит басылат дейт. Мына ушул сыяктуу шайтан дагы дайыма адамды азгырып турат экен. Анын иши, шайтандын азгыруусунун негизги максаты өзү менен кошо көптөгөн адамдарды тозокко алып кирүү экен. Ошо адам баласынан болгон адамдарды өзү менен кошо тозокко алып кирүү. Мына ошондуктан сен бардык ааламдын жаратчысы болгон Алла Таалага эле аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп койсоң, болду, шайтандын азгырыгынан кутуласың дейт. Андан кийин дайыма бизде эрте менен жана кечинде айта турган зикирлер бар. Бир туугандар ушуга дагы көңүл буруп коелу. Эрте менен баамдат намаздан кийин күн чыкканга чейин, кечиндегиси асыр намаздан кийин күн батканга чейин эрте менен жана кечинде айтыла турган зикирлер бар. Ал жерде аяттар бар, зикирлер бар, дуалар бар. Ошолорду айтып жүргөн болсок, ошол бизди бардык шайтандын азгырыгынан, жиндердин азгырыгынан, адамдын сүрөтүндө болгон жиндердин азгырыгынан Алла Таала өзү сактайт экен. Жаман көздөн сактайт, ичи тарлыктан сактайт. Багы адамдын көзү да тийип кетет экен. Бир суктанганда, же бир жаман көргөндө, же ичи тарлык кылганда. Мына ошол нерселердин баарынан биз зикир кылып жүргөн болсок, мына ошол нерседен эмне кылат экенбиз, сактанат экенбиз дагы. Ошол зикирлерди айтуу менен биз дайыма бардык жамандыктардан аман болот экенбиз. Мына ошол эми зикирлердин ичинен бул жерде Суратул Бакара дейт. Дайыма үйүбүздө Бакара сүрөсүн окуп турган болсок, бул жерде Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят келет. Пайгамбарыбыз айтат, силер үйүңөрдү кабыр кылып албагыла. Анткени Бакара сүрөсү окулган жерден шайтан качат дейт. Ошондой эч бир үйдө намаз окулбаган, зикир кылынбаган, Куран окулбаган үй ошол багы кабыр сыяктуу эле болуп калат экен да. Бул үйдү биз жандантышыбыз керек, тирилтишибиз керек, зикир менен, дуа менен, намаз менен. Мына ошондо бизди дагы, үй бүлөбүздү дагы Алла Таала мына ошо зикирлер менен, башка нерселер менен коргоп турат. Аятал Курсини айтат, барыбыз билебиз, Бакара сүрөсүндө Аятал Курси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аятал Курсини, Бакаранын аягындагы 2 аятты, анан кулагыбызы бирөббил фалак, бирөббин насты окуп турган болсоңор, мына ошол силерге жетиштүү дейт. Мына бул жерде хадис бар. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Ким кечинде уктаар алдында, төшөккө жатып уктаар алдында Аятал Курсини окуса, Алла Таала аны сактайт дейт. Ошол түнү таң атканга чейин ага шайтан жакындабайт деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Башка бир хадисте муну Аби Масуд аль-Бадри риваят кылат. Ким Бакаранын акыркы сүрөсүн окуган болсо, ошол түнү ал адамга жетиштүү дейт. Бул ошо Амана Расулун окуган болсо дейт. Демек таң атканга чейин Алланын коргоосунда болот экен. Ал эми таң аткандан кийин, бамдаттан кийин дагы зикирлер кылса, кечке чейин дагы Алла Тааланын коргоосунда болот экенбиз. Бул адам үчүн өтө маанилүү. Мындайча айтканда, ушул 2 аят ага жетиштүү дегендин маанисини бул жерде алымдарыбыз ар кандай чечмелеген экен. Кээ бир алымдар ошол түнгө жетиштүү десе, кээ бирлери шайтандын бардык жамандыгынан сактайт деген дагы өздөрүнүн пикирлерин айтышат. Андан кийин азыр биз айтып өткөн Ихлас сүрөсү, Кул аузу бирөббил фалак, бирөббин нас сүрөсү, Фалак менен Нас сүрөсү, мына ушул үчөөнүн тең дайыма окуп жүргөн болсок, бул дагы бизге өтө баягы пайдасын тийгизет. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы ушул туурасында хадиси бар. Пайгамбарыбыз айтат, Кулуф Аллахатты, Муавизеттейнди эрте менен жана кечинде окуган болсоңор, такфика мин кулли шай деп бул жерде бир сахабага айтып атат. Демек ал бизге да тийиштүү. Бардык жамандыгы өзү жетиштүү болот дейт. Алла Таала мына ушул нерселер менен өзү коргойт деп айтып атат. Андан кийин пайгамбарыбыздан бизге мурас калган
эмнелер бар? Дуалар бар. Бисмиллахиллази ла ядурру масмихи шайун фил арди ва ла фис сама ва хуа самиул алим. Ким ушуну 3 жолу айткан болсо, ага эч бир нерсе зыян бере албайт деген пайгамбарыбыздын хадистери бар. Ошондой эле ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах лахул мулку ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир деп айткан болсо, ага Алла Таала 100 сооп берип, 100 катачылыгын кечирет дейт. Муну ошол күнү уктаган болсо, шайтан ага эч кандай бир зыян келтире албайт дейт. Ал эми ушул акыркы хадисибиз менен сөзүбүздү бүтүрөлү. Пайгамбарыбыз айтат: ким эрте менен 7 курма өрүгүн жеген болсо, саба тамарат дейт. Ал адамга эч бир сыйкыр да зыян бербейт деген пайгамбарыбыздын. Демек ошону жеген болсо, ниет кылса Алла сактасын деп, Алла Таала өзү мына сактайт деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер биз ушуга окшогон нерселерден алыс бололу. Бакчылык, көз ачарлык, аларга баргандан алыс бололу. Чындыгында бир суроо туула калат да аягында. Эгер мына ушул сыйкырчылардын, бакчылардын, көз ачыктардын ушунчалык эле мүмкүнчүлүктөрү бар болгон болсо, эмне үчүн өздөрүнүн абалдарын, социалдык абалдарын, экономикалык абалдарын оңдоп алышпайт? Кыштын суугунда, жайдын ысыгында аябай кыйналып отурушат. Же болбосо бир ташты алтын кылып албайт. Заңгыраган сарайларда жашап албайт. Акыркы моделдеги машиналарды ийнип албайт деген суроо туулат. Чындыгында мына ушулдагы көз боемочулук кылып, бирөөлөрдүн акысына кирүү, адамдардын акчасын алуу болуп эсептелинет. Мына ошондуктан бул нерсенин аркасынан, баягы сыйкырлык кылуунун артынан үй бүлөгө, бирөөгө эч тарлыктын, 2 жаштын отуруп, канчалаган үй бүлөлөр мына ушул нерсенин артынан дагы ажырашып кеткендер толтура болуп атат. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул пайгамбарыбыздын осуяттарына амал кылып, жашаганга аракет кылалы. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызды мына ушундай жаман күнөөлөрдөн сактаган болсун, нафсыбызга бекем нурлуу ыйман берсин, жакшы амалдарды аткарганга күч кубат берсин. Мына ошол Алла Тааланын парздарын аткаруунун жыйынтыгында Алла Таала кыяматта эсеп китебин жеңил кылып, баарыбызды өз бейиши менен сыйлаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.